Ош облусун Зиядин Жамалдинов жетектейт. Зиядин Жамалдинов президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын расмий сайтына жарыяланды. 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин Ош облусунун жетекчилигине Жарасыл Абдраимов дайындалган эле. Ал кызматка келгенден кийин ишкерлерге 10 бизнес долбоор сунуштап, ал толук ишке ашкан эмес. Ал ортодо Абдраимов экономика жана финансы министринин орун басары болуп дайындалды. Зиядин Жамалдинов 2015-жылдан 2020-жылга чейин Өнүгүү прогресс саясий партиясынын жогорку кеңештин депутаты болгон. 2020-жылы августта өз ыктыяры менен депутаттык мандатын тапшырган. Өткөн жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан талапкер болгон. Булак Азаттык. Осмонов: мекендештер кыйналып жатат, элчи иштесин же кетсин. Бир жумадан бери Москвадагы мекендештерибиз кыйналып жатат, бизге кайрылып жатат. Ошол жактагы биздин элчибиз мигранттардын маселесин чечсин же кызматтан кетсин. Күнүнө 200-300 жаранга депорт басылып Кыргызстанга келип жатыптыр. Милиция канада жаткандар бар экен. Алар бизге акча которгондо же шайлоодо эле керекпи дейт жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов. Булак ЖТТВ.